Бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтунда окуу жайдын 95 жылдыгына жана 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнүнө карата факультеттер ортосунда студенттер аралык акыл-ордо интеллектуалдык оюну болуп өттү. Кыска суроолор ар бир командага 20 секундада убакыт беребиз. Команданын жооп даяр. 1925-жылдын азаматына ушул эле бой жооп керек болот. Экинчи команда гуманитардык факультетине. Огуби канчынчы жылы институт болгон? 1948. Кечирип койгула жооңор туура эмес болуп калды. Жооп 2002-жылы. Аталган иш-чара студенттерди китеп окууга чакыруу, билимдүү жаштардын ар тараптуу мүмкүнчүлүккө ээ болуп жатканын жайылтуу максатында институттун жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Мында окуу жайдын ар бир факультетинен тандалып алынган студенттик командалар атсалышып, жаштар өздөрүнүн билим деңгээлин, ой жүгүртүү чеберчилигин жана акыл чабытын жогорку деңгээлде көрсөтө алышты. Жаштар комитети тарабынан уюштурулган акыл-ордо интеллектуалдык оюн болуп өттү. Бул оюнга катышкандын баардыгына биз бүгүн жалпысынан бир 60 китеп белекке бердик. Биздин оюн деңгээли аябай сонун болду. Барган сайын акыл-ордо интеллектуалдык оюнубуздун күчөп жаткандыгын бүгүн дагы бир жолу биз ынандык. Командалар аябай сонун даярдыкта келиштир. Себеби дегенде командалар ар тараптуу суроолор болгондуктан ошолордун ар бирине мындай өтө сонун изденүү менен жооп берип жатышты. Бизде бүгүнкү жаштарыбыздын билимдүүлүгү менен ушул дагы эл алдына алып чыга алды деген ойдобуз. Биздин жаштарыбыз бүгүн сонун бизге оюн тартуулап беришти. Оюнга жалпы 6 команда катышып, алар жобого ылайык жалпы суроо, сыр сандык, сүрөттөр сурайт жана тест менен иштөө багыттары боюнча таймаш курушуп, мыктылары аныкталды. Студенттердин акылын аныктаган аталган оюн түрдүү багыттагы маанилүү курч суроолор, кызыктуу жооптор менен коштолуп, жыйынтыгында байгелүү 3-чү орунга гуманитардык факультети, 2-чи орунга табияттануу жана география факультети, ал эми башкы 1-чи орунду коллеждин командасы камсыздады. Иш-чаранын жыйынтыктоо бөлүгүндө окуу жайдын ректору профессор Бекмырза Зулуев студенттерибизге дем күч берип, туура жолго багыт көрсөтүп жаткан бул сыяктуу иш-чаралар үзгүлтүксүз болоорун айтуу менен жеңүүчүлөрдү куттуктап баалуу белектерди жана дипломдорду тапшырып өттү. Акыл-ордо интеллектуалдык оюнунда 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 1-чи даражадагы диплом менен биздин колледж бөлүмүнүн студенттери ал китеп небере, чебере, кыбырага калат. Ал эч текчеге окуп койсоң эч ким аны жоготпойт. Шоколад алсаңыз жарым саатта жеп коесуң. А китеп төбөлүккө калат, бирок сенин кол тамгаң менен балдарга уланат. Мисалы үчүн мен да ошондой да. Эскерте кетсек, китеп белекке берүү күнүнө карата буга чейин да студенттер арасында китеп окуу сынагы өтүп, анда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда чыгармасы боюнча тест өткөрүлгөн. Бүгүнкү иш-чарада ал сынактын жыйынтыгы да чыгарылып, жеңүүчүлөргө белек катары томдук китептер, дипломдор ыйгарылды. Борончу Эргешов, Рустам Батырбеков, Кубаныч Жылкычы уулу, Огупи жаңылыктары.